Çoğunlar büt bayağı asabiyetlerine girip ketkensinler, emmiren işine yok. Gördün var mı? Eller kanda cedede var, gördün mü? Rezidansiyede yaşaysmışsın da. Gördün mü buna? Olatta uy salып берет деп белдер Көз алдың арча айтып атпайм, ол бузукулардын иши мына массалык маалымат каражаттары турат. Эч кандай ген планда бул жер ушул ачык болуш керек. Мыналарды карачы, бүт мына. Баягы муунтуп калганда адам жөн эле бир бүттөй эле кирип уктай турган жери болуп калсын. Alınat. Ben atayın geldim. Bir yıl murunda gelgemin. Hazır daha kayıt ottam alınat. Тазалап отқан сабызды. Bayağı тазалық bu domun aslında da gelişti desem. 3 reis kız 3 gün gelişti. Yürübek. Ana maçta usulünü işlep koyar sularga. Ama geçen de buna ne olgan demektir buna? Bu oş burada muğalim eken. Sürok verdik 1 Mart'a çeyin. Ulandan dağı surangan eken ulan üstüde yaşaydık. Üstüne karaçak, üstünde turamazdı. Söyleşkiyor da bunlar. Bırak sınavsız geçkiyor. Domda lazım. Bunu alıp koysanlar kança maçlar toplayıp geldi. Şarnı hemen domdanın ortasına gelip bu oldu. Maya şarlıkları. Şarda yaşayız desine şarda aylığı. Çoğunlar büt bayağı asabiyetlerine girip ketkensinler emmiren işine yok. Gördün var mı? Eller kanda cedede var, gördün mü? Rezidansiyede yaşaysmışsın da. Gördün mü buna? Bu şeyde yaşaysızlar mı? Qanday olup atat? Turali olup atabı mınalarni algandары? Je sizniki da бар bular. Жақсы эле, макул болуп атасызбы? Разы болуп атасызбы? Biz birinci yıl alып таштаганбыз. Эми мындай караңыз, мыналарда тосуп алганда турат. Бирок эми бизде да көйгөйлөр бар. Мына ушу гараждарды алганыңар бир жагы эсеби жакшы болду. Бирок тегиз алыңыздар. Алсаңыздар мына домдун бул жагындагы алдыбызды торап турат, мына көчө тарап. Biz эми улуттук сиздердин айтканын угуп, биз мына бардыгыбыз алып бирдейинен бир гана ушу гаражга алдык ушу. Калган баары бүттү. Өздөрү жардам берип атышат. Өзү жардам берип, ичиндеги нерселерди бардыгын берип, лөлөлөргө чейин берип, баарын түгөтүп жок кылдык. Анан эми биздин домдун алдына балдар ойной турган аянтча жасалат, бардык проектисине жасалат. Анан гараждарыбыз эмне болот? Гараждарыбыз кандай? Гараждар болбойт. Гараж деген болбойт будан. Ол союз мезгилинен калган эме. Анан бул сиз айттыңызбы, бир жерге место беребиз мындай. Муниципалдык стоянка болот. Муниципалдык стоянка. Анан өзүңүздөр курасыздарбы? Балдар курушат, ошол ага баягы акчасын төлөп машинасын кое турган болушат. Күнүнө болсо. Машиналар барлар ошого ошондой болот. Силер үйдүн ичи силердики, сырты муниципалдык жерлер да. Ошон үчүн бардыгына бирдей. Бул үй силердики да. Ошон үчүн силер мэрия келип жардам бербек. Сиздер өзүңөр домком менен сүйлөшүп, биздин домкомубуз ийгерин акча топтогула, мисалы канча жардам бересиз? Уксаңыз мени. Силер канчалык, мисалы 100 сомго сыртын краскалатабыз десеңер, бизге канча кылдык? Азыр 70-30 кылдык. Силер 70 сом бересиңер, биз эмесин. Крышаны оңдой турган болсо 30%'imiz беребиz, 70'ini өзү топтойт. Анан фасад краскаланга 50-50. 50-50 мен айтсам 70 деп койду да. Краскаланга айтып атам го, чоңгасан айтып атам го 50%, фасад 50%. Майыл. Жакшы краскалар бар, сапаттуу краскалар. Кийин өчпөй турган кылып, ошондой краска алгыла, жарымын биз беребиз. 1000 сом болсо 500 сом силер бересиңер, 500 сом биз беребиз да. Кайсы? Айтты. Biz veretkenimizde onda. Үй силердики да. Bizde de kaçak kişiyatlar bizde Анда болбойт, анда мүмкүн эмес да. Эми шаарда үй көп. Бул акчалар элдин акчасы. Мисалы быйылкыга 15 миллион сом бөлдүк софинансированияга. Анан аны баары шаар боюнча жеткизишибиз керек да. Алдагы эгер өзүңөр ынтымак болуп тез киришсеңер, тез топтой калсаңар башында алып каласыңар. Мен кааласам алып алат деп тургам. Эми убагында бир чоңдор берип койду. Мен азыр ушу кайтаргандын үстүндө иштеп атам. Жаңы бала бакча салып атабыз.
жаңы бала бакча салайын. Үйдүбүздүн аркасы бүт. Ошону айтып атпайбы эже, сиз домком экенсиз. Бул сизден зависит этет. Сизде болгон шаарда 1000 үй бар да. 1000-ң тең проблемасы ушул. Ошон үчүн домкомдор, квартальный комитеттер, аймактык башкармалыктын башчылары биригип алып иштегиле. Канчалык силер кызыгып иштесеңер, ошончолук элге жакшы пайда алып келип бересиңер. Бул силерден зависит. Мен келип чоңдордук экенде биз чоңдорго алуубуз жетпей атат. ошон үчүн Биздин алдыбыз ачык болгону жакшы да, шаардын көркү мисалы үчүн алдыбызга биздин эч кандай азыр артындагы эч кандай эмебиз камок, самок арты бардык тазаланат. паркыбыз жок мисалы үчүн мына ушунча домго мисалы үчүн парк жок. Мына 26-нын алдына былтыр кичине кылып бердиңер, ошондой болуп биздин домубуздун алдыдагы кичине жаркырап туруш керек да. Балдар ойной турган площадка. Менин оюм ошол эле. Шаарыңарды мына ачык айтайын. Дамы, канча жылдан бери жашайсыз? Мен 20 эмне үчүн ушуларды ушул неге ушундай кылып алдыңар? 50 жыл болду мен жашаганыма. Эмне үчүн курдурдуңар? 74-жылы көчүп 72. Кол койдуруп жазып Ошол тура эмес кылгансың, караш. Мына азыр мен бүт ушуларды бул сапыр оңдойн деп бизге площадка болобу ошондо мына жерден проект даярдалат, проект эме кылат. Биз мынандай болот, мына көрдүңөрбү? Мына биздин астында. проектибиз алдыбыз кандай болот? Мына ушундай болот, бүт бардыгы. Артыбызчы? Жок, ону ортоңку жол. Жол жакты бизге тазалап бербейсизби? Жол жакты. Кайсы жол жак? Мына наркотик Тазалайбыз азыр графика киргиздик. Мыналар окуган проект. Артыбыз алдыбыз кандай болот? Биздики Разакова карайчы да. Биз Разаковабыз. Мени карасаңыз, мына алабыз. Как будто эле сүйлөшүп Калай мынерге бир кече бирөө паника кылып кетти да. Ушинтип туруп үй баштала берет деп ошондо. Площадка болсо детский. Ушаксыз. Мен азыр мына тендер утуп алат да, үй салып берет деп белдер көз алдыңарча айтып атпайм. Ол бузукулардын иши мына массалык маалымат каражаттары турат. Эч кандай генпланда бул жер ушул ачык болуш керек. Детский игральный площадка кылабыз. Болду. Стоянка мына барды. Өзүңөр силер менен өзүңөр уктуктайм. Ар Болду, башка паника жалган сөз. 1 грамм 1 сотке дагы дом салгандарга бербейт. Бул общий пользование силердин жерлериңер да. Макулбу? Жаңы шаар башчысы болуп шайланганда ушундай элден суранычтар болгон, шаарды бир тартипке келтирүү боюнча. Мына шаардыктар өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, биз жылда шаардын ушул бир чекесинен жасай баштадык да. 2019-жылы мына Кулатов Кичи шарчасындагы Акниет паркын бүтүрдүк, Токтогул паркты бүтүрдүк. 2020-жылы ошол Абдыкадырова көчөсүндөгү жолду бүтүрүп бердик, ошол жердеги аллеяларды. Мына биз элдик жыйындарда ушу Манас ата аймактык башкармалыгында дагы эл менен жолугушууда ушул элдин көп аярлуу катмары ушул Салиева көчөсүндө жашайт. Мына көптөгөн көп кабаттуу үйлөр бар, баягы общежитиялар бар. Ушулар дагы суранганда биздин көп кабаттуу үйлөрдүн арасында тартипке келтирип бериңиз. Балдар ойночу жайлар жок, машина токточу жайлар жок. Анан эң негизги азыр бир заман талабына жооп бере турган кылып бир ушул жолду да тартипке келтирип бериңиз деп суранган. Анан биз быйыл 21-жылга атайын ушу проекттин долбоорун даярдатып, мына проекттин өзү дагы долбоору даяр болуп калды. Жакында сметалык баасын дагы аныктайт. Азыр биз ушул иштин жүрүшүндө мына кышы менен биз көп кабаттуу үйлөрдүн арасындагы мыйзамсыз курулган курулуштарды бузуу иштерин жүргүздүк. Мына Союз мезгилинен бери калган баягы темир гараждарды алып тазалоо иштерин жүргүздүк. Мына бак-дарактарды, формовкаларды жасадык. Мындайча айтканда ошо иштин жүрүшүнө даяргерчиликтерди көрүнүп атат. Мына жакын арада Кудай буйрса шаардык кеңештин сессиясында биз бюджетти бекитебиз. Быйыл дагы ушу шаардын мына өнүктүрүүгө биз 300 миллион сом карадык. Буну ушул биз шаардын 100 миллиону жолго койдук, 200 миллионун ушул оңдоп түздөө иштерине коюп атабыз да. Анан биз быйылга пландаштырганыбыз ушул эң негизгиси Салиева көчөнү тартипке келтирүү. Буга жакын арада эл дагы мына сиздер дагы күбө болосуздар. Мына сметасы аныкталып калса биз тендерге коебуз. Ошо уткан компания Кудай буйрса ушул ишти жаз астында баштайт деген ойдобуз да. Эми бул ишти көрүп атасыздар өзүңөр. Биз дайыма шаарда ушул бир ишти кылаарда аябай тоскоолдуктар көп болуп атат. Себеби
буга чейин мыйзамсыз туура эмес токтомдор чыгарылып берилип калган же болбосо ошол эле элдер туура эмес мындай кошумча курулуштарды куруп алган объектилер да көбөйүп атат да. Ошон үчүн бизге аябай мындай тоскоолдуктар көп болуп атат. Бүгүн ошол эле мына артыңарда турган Кара Суу районуна карайт ушул мына жерлер. Биз азыр Кара Суунун тиешелүү мамлекеттик органдары менен экотехинспекция, архитектура кызматкерлеринин башчылары менен сүйлөштүк. Буларды да ген планга каралгандай аларга дагы ошол мыйзам чегинде эскертүүлөрдү берип, эгер алар макул болуп ошол кошумча курулуштарды алып кое турган болсо, биз ушу жолду кеңейтүү жагындагы карайбыз. Буну ушу өкмөттүн Ош областына ыйгармыктуу өкүлү менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Айыл өкмөт башчысы менен, райондук мамлекеттик администрация башчысы, акимдер менен мындай сүйлөшүп, мыйзам чегинде ишти алып барабыз деген ойдобуз. Эң негизгиси эле биздин максатыбыз ушу шаардагы инфраструктураны оңдоо, шаардыктарга, шаардын конокторуна ыңгайлуу шарт түзүп берүү болуп атат. Анан мына азыр өзүңүздөр да көп болдуңуздар, элдин талабы эле ушул заман талабына жооп берген ушул жакшы балдар ойночу жайларды, бала бакчаларды куруу, машиналарды токтотуу жайларды ушуларды суранып атат. Кудай буюрса биз буга чейин да көп иштерди аткардык, быйыл да көп иштерди кудай буюрса аткарабыз. Анан бул иш шаарда токтобойт, уланта беребиз деп. Она узун үй, мына үй кызыл болуп турган. Мына жаш жана синий болуп турган усакчысы. Мына жерде 2 этаж магазин болгон Союз убагында. Капталында буз үйүп туруп, көп кубаттуу үй салабыз деген элдер чыгып сатып алып. Адан кийин визион мына жерде ангарды алган. Азыр мына жагын сатып алып атат. Биз азыр визионго айтып атабыз. Мына жерге сквер чөт. Үйдү мына жака, мына үйдүн сторунан, тушунан 2 үйдү ушул жерге саласыңар, болосо биз сыртка бербейбиз деп атабыз. Ошомен точканы койдук. Мындайынан бүт азырленип болот. Ооба. Эми ушул жерде мына биздин үчүн кетет да, ушул жерде сиз алгандай эме кылса. Ана баягы жерди карагыла, канча ачык бар. Мыналарды алса бүт тазаланат да. Мына карап, бир жөн эле капитальный эме кылып алып, стройка кылып алган. Алгылай полный, эскертүүнү берип бузуп аштыртып койгула. Мыналарды бүт тазалаттык бар. Рахмат айтат. Мыналарды карачы бүт мына. Баягы муунтуп калган да, адам жөн эле бир өктөй эле кирип уктай турган жери болуп калды да. Мына полный алып тазалап коела. Шуну да, бүт ачылат мына. Мына баягындай зуун кылып навес кылып коебуз. Бир адам коюп койсо, муниципалдык стоянка бар. Бюджетте да Болсо ушул жерде эптеп кичинекей кылып жаса десеңиз жасайбыз, акта десе актайбыз. Жолду өзүбүз кылалы деп жан талашсак анан бузабыз десеңиз, биз кайкар кайсы тирчиликти кылалы? Тирчиликчи Жок, эми жардам беребиз. Жумушка. жок, жумушка мынанча кое туруңар, кичине өзүбүздү эптеп алгыча. Ачуу катуу тийсе да айтам, алынат. Биз оңдойбуз, проектке келди. 1 жылдан бери эскертүү берип атабыз, алынат. Мына проект кана. Бардык биз западныйда да силерге окшоп чыккан, азыр рахмат айтып атсак. Бардык мындай болуп оңдолуп атыптыр. Бүт бардык биз силерге жасап эле беребиз. Анан эми тирчилик болсо, мына завод, фабрикалар ачылып атат, жаштарды ишке киргизебиз. Бардыгына жардам беребиз. Жок, туура түшүнүп атасыз. Бирок мынан караң, биз ушул жерден 5-6 тил эми бар. Килере мыналар турат, кызыл ките бар экен дейт. Бул эми чоң бизнесмендер убагында кылып койгон экен. А биз ушул эле катарыбызда, эгер сиз айтмакчы паркка мышайт десек, биз деле алабыз дейт элек. Биз эч кимге мышайт жерде 5-6 эме тирчилик кылбасак, мына биздин катарыбызда мыналар турса заңкайып. Ошонун жанында көлөкөдө болуп биз эптеп колубуздан кирчи актап, краскалап, жакшылап отурсак, эми мына ушул кичинекей 6 мына 3 үйдүн ортосуна 6 алып койсоңуз кандай болор экен? Эгер мына кирегендер турса, булар тирчилик кыла берсин. Биз 5-6 та адам болсок, ошо камоктогулар булардан бир үйдүн акчасын кетирип жасадык. Бул деген Россияга барып канча жылдан бери топ бала чаканы көрбөй саргайып, ыйлагым эле келип атат. Топтоп келген акчаны кандай биз анан көпөс. Жок, мына ушуну коюп бериң дагы кичине. Кичине акчабыз жок дегенде чыксын, талаала тапканыңыздан бир күндө келип бөлүп кайсыз. Бул жерде инфаркт болот, оор изеттиз, канча акчаны койдук. Мэр паспен акча чыккандан жоктон өзүбүздү алдап туралы. Биздин мэрибиз жакшы эле, ушунчалык жакшы деп атат, кичине коюп бериң. Ооба, кичине коюлат. Жок деп бир жыл коюп бериң, анан кийин эптеп акчаң чыкты, чыкпадыңбы? Талпылдаган баланын канаты чыкты, эптеп калган балдарын иштет десеңиз, биз деле туруп чыныз өкмөткө баш ийебиз. Жакында мен алынат. Мен атайын келдим, 1 жыл мурунда келгенмин, азыр дагы айтып атам, алынат. Жасагыла десем, мына кварталныйга кетет, жасагыла деп күнүндө жасайбыз.
принциптен болуш керек. Оңоло түздөлөт. Ана западныйда 300'дü алдык, бардыгын тирчилик өтүп атат. Жок, сиз тупатрас алынат. Сүйлөштүк. Эмне үчүн мыналар закайт деп ушунун катарында биз калдык. иш алып барат эже. Биз деле мына өкмөткөчү мына кичилке дегенен булардан көп төлөйбүз. Жылга договор муниципальный ток дейт. Жүгүрүп бар ака, муниципальный договорду төгөбүз. Сууларды төгөбүз. Эмнеге булар калат да биз алабыз? Булардан биз көбүрөөк акча төлөйбүз, сууга төлөйбүз, светке төлөйбүз, мусорго төлөйбүз. Муниципальный договор десе төлөйбүз. Ошондо бир место бере алабыз. Базардан беребиз, сөзсүз беребиз. Базардан бергендер базардан кандай болот, кандай акчабыз жок, кайсы жерге барат. Раса ходой месталар базардан баары эленген бербейт. О, чекеге алып барып коет. Аерге ким барат? Аерде сүрөтүңүз чакырып көрсөтсөң бизге келбейт. Кызыл китебиз барбы? Биз договор кылганбыз. Ай сайын жылмамда быйылкы жылга төлөп келдик муниципалды. Временный бир акча төлөп атат. Эми булардыкы азыр айтып атабыз, бүт айтып келет. Өкмөткө баш ийип атат. Готовый баягы эмелер турецкий. Ошолордон эме кылабыз. Анан кийин булдан кийин жанында шахмат ойноп туруп эме карап эс ала турам эмени ушундай жасалат. Анан кийин плюс бул жерге 2 площадка түшөт. Бири баскетбольный площадка, нау. И анан кийин футбольный, мини футбольный площадка. Закрытый. Футбол анан ойноп, бакыр элдерге. Футбол мешайт этет бизге. Жок, сетканын ичинде болот, детский болот. Шу бул жерге мына жерде адамдарга пайдаланып азыр эже беребин да. Анан кийин жерге парковка болот, гостевой. Анан оно жерде маршрутный линия бар. Ошону ушул жакка киргизебиз. Оны башында прямо жолго коюп алган десеңиз, тар болупчу. Тар болуп эме кылып. Ошо башында биз стоянка коюлуп атабыз. 50 машинага место. 20сы уже ошо маршрутка кетип калат. 30 маршруткалар түнү стоянка. Ооба, ошондо болуп кетет. Анан кийин нар жагы уже аллея болуп кетет. Эки жолдун ортосундагы. Мындай болот, бир жагында мынау тестти биз калтырып койдук эле. Акчасы көп кетет экен деп эме укстагылар эме кылды, биз болушунча калтырган аракет кылдык. Жолдун ошо ордунда эле катат, буну же оживление менен тособуз, же болбосо ремонт кылып